Стили Замира Молдошеванын учурда аялдык бакытка балкып турган чагы. Саналуу күндөн кийин көз жарам деп турган Замира айым көп жылдар бою эне болуу бактысын күткөн. Жолдошу моңолдор экөөнүн турмуш курганына 15 жыл болсо да, бул алардын ортосундагы биринчи перзент. Бул чүрпө биздин таттуу десерт болгону турат деген Замира айым жолдошу Моңолдор мырза менен жанаша олтуруп жай маек куруп беришти. Алар мындан 15 жыл мурун кереметтүү ысык көлдө жолугушкан. Тагдырдын буйругу Моңолдор мырзаны жубайы Замира Молдошева иштеген чач тарачка алып келет. Иш үстүндө экөө сүйлөшө кетишип, экөө тең боз териден экенин билишет. Ошентип жаншериктердин ортосунда жылуулук уруулуп, аларга билинбеген сүйүү оту тутанат. Как раз мен акыркы клиенткемин. Бул акыркы күнү экен ошондо. Ошол жана таң калыштуу деген шоот да. Акыркы клиент акыркы күнү бүтүп атканда ошо. И то ошондо мындай көңүлү жок бар баштап акыркы уша чарчадым да анан ошо 2-3 күн эзе алып алып туруп Бишкекке кетем үйүм деп. Анан неме кылып айтып калдым да. Анда эртең мен водитель болуп барып тиге чолпон тагып барып бирдеме алып келсең кошо алып барып келбеймин деп. Анда ошондон башталды. Замира айымга чейин Моңолдор мырза биринчи жубайы менен эки айрылыш жолго түшүп, бир уул эки кызын өзү багып жүргөн болот. Ошентип тагдырдан бир ирет жаңылган Моңолдор мырза экинчи ирет жаңылбашым керек деп Замира Молдошева менен 4 жыл сүйлөшүп, ошол эле учурда жарандык никеде жашап, анан баш кошушкан. Мен ушундай 28 жашта болчумун, турмушка дагы мындай негизи эле турмушка чыкпайм деп жүргөм да. Турмушка чыкпайм, өзүм жалгыз жашайм деп. Анан баягы жашоомдогу бир жалгыз эле эркек пайда болду. Баягы ушуга турмушка чыгам деген ой ошо моңолдор менен жолукканда эле пайда болду да. Мен ушуга чыгам, баягы 3 баласына карабай, эчтекесине карабай чогуу болгум келет, чогуу жашагым келет деп. Себеби аял киши турмушка чыгарынасында сөзсүз элестетет да. Ушул киши менен күндө эртең менен ойгоном, мен муну минтишим керек, тигинтишим керек деген ошондой болгондо жылуу сезим пайда болуп, анан мен ушул киши менен жашай алат экенмин. Көрсө ушул кишини күтүп жүрүптүрмүн деген кийин пайда болду да. Мен турмушка чыгатканда мен өзүм сурай беришим керек болчу да. Мен даярмынбы, ушундай нерсеге даяр эмесминби деп. Анан мен үчүн мен бардык нерсеге даяр болчумун, мага моңолдор эле жанымда болсо болду деп. Кыйынчылыктар болду, бирок балдар жакшы балдар аябай өтө аракет, алар да аябай аракет кылышты. Мен да аракет кылдым, бири-бирибизди түшүнгөнгө, поддержка кылалы. Ушундай болуп калыптыр, уже эми баягы артка кайта албайсың. Ушундай болду деп атабызды поддержка кылганыбыз ошо бири-бирибизди түшүнүп жашайлы деп. Эми өйдө төмөн болду, ансыз болбойт. Бир өйдө төмөн болгон үчүн бир кандайдыр бир түшүнүккө келдик да. Таптакыр эле жок, биз 15 жылдан бери бир да жолу урушкан андай деген болбойт. Эми болот да, сөзсүз түрдө аял көөсү да урушат, бир тууганда урушат, эне ата да урушат, бүт баары урушат да. Бирок моундай болгон бир чоң бир скандал болгон эмес да. Алар да унчукпай кутулат, мен дагы унчукпай кутулам. Анан кийин сүйлөшүп алабыз да. Алар менен эжелешет, Замира эже мындай болду айтат. Анан мен туруп эмес болсо мен кечирим сурайм, алар туруп эмес алар кечирим сурайт. Замира айымга болочоктогу жолдошу чын дилине мамиле кылганы менен арбап алыптыр. Анын үстүнө алардын ортосунда 17 жаш айырма бар экен. Жолдошуң сенден улуу болсо жакшы экен деген Замира Молдошеванын жакындары башында Моңолдор мырза менен жарандык никеде жашаганына унчугушкан эмес. Моңолдор менен таанышып эметкенде эле башынан эле баары билген. Анан эми апам отузга чыгып калдың, өзүң бил, өзүң чеч, ыйлаба, балдар бар экен, жардам бер. Анан кийин мындай андай деген сөзүңдү укпайын деп апам негизи көп айткан да, өзүң билгин деп. Мүмкүн үйдөгүлөр эми может ушинтип эптеп күйөөгө тийип деп мүмкүн унчубашкан жок, бирок негизи башынан эле үйдөгүлөр моңолдорду баары эле жактырган, баарын эле айткан түз эле. Азыр апамдын эң жакшы көргөн күйөө баласы ушу моңолдор аябай болушат, жакшы көрөт, менден да жакшы көрөт ушу апамды, моңолдорду. Замира айым келин болуп барганда кайын атасы менен кайын энесинин бул дүйнөдө көзү өтүп кеткен болот. Андыктан келиндик кызматты деле аткарган жокмун деген каарманым. Жолдошу бир туугандарынын эң улуусу болгондуктан жалаң гана сыйдын үстүндө жүрөөрүн айтат. Замира, менин жанымда этегин басып отур бери. Бир эле чыны жуусаң, же эки чыны жуусаң, бүт үстүңө минип алат булар деп тамашалап. Анан менин келинчегимдин бир эле креми $200 турат. Анан сенин мына мустакчыныңар жуулмак беле десем, тиги жеңерчи багып жүрөт, тамаша оюнчуну сага алам да. Анда Бишкекке шаарга чыкпайсыңар, рас айылга келдиңер, эретсеңер $200 алып берип аткан кремди келип алып неме кылып атканы. Муну тиги деп тамашалап ошентип жүргөн. Бул мисалы Замира кадимкидей
үйдүн немеси болуп сыйлашат, апа чоң бүт мындай. Негизи моңолдордун авторитети аябай чоң да. Ошондуктан мен дагы чынына келгенде бир оокат жасап, идиш жууп, келин катары эчтеке кылган жокмун. Ошо моңолдордун аркасы менен, моңолдордун көлөкөсү менен дегендей баягы сый болуп жүрөм да 15 жылдан беричи. Ошо 15 жылдан бери Кудай буйрса экөөбүзгө эч ким деле кереги жок чын элечи. Менин деле подружкаларым жок. Эми достор бар моңолдордун, анан мага көбүрөөк, экөөбүз көбүрөөк доспуз да. Экөөбүз дайыма чогуу жүрөбүз, эки жака. Мен моңолдурса эч жака чыкпайм, такыр эч жака барбайм. Моңолдурса ал барбаса сен барбайсың, анда мен да барбайм деп отуруп алам. Себеби моңолдор жок, мага кызыктуу эмес да. Чет мамлекетке чыкканда дагы жанымда моңолдор болсо мен аябай жакшы сезем өзүмдүчү. Билем мен кечикпейм, эчтекеме унутпайм. Жанымда моңолдор бар, баары жакшы болорун билем да. Аз күндө эки бөлүнөм деп турган дизайнер айымга жолдошу балага өзүң ысым кое бер деп уруксат бериптир. Кандай ысым экенин айтпай турайын деген Замира Молдошова кош бойлуу мезгили тууралуу буларды айтып берди. Негизи боюнда болгон аябай жакшы экен, мага жакты. Айрыкча негизи эле баягы Кудайга шүгүр, баардык нерсеге шүгүр деш керек да. И так эле жолдошум аябай жакшы отношения болчу. Буякта болсо такыр эле болбой калдым. Кудайым буйрса эми жакында аз эле калды. Негизи биз 15 жылдан бери күтүп жүргөн бала да. Анан ар кандай эми азыр деген эми эко жасатса болот туурабы? Эко жасатса болот. Эмне кылса азыр мындай төрөбөйм деген аялдардын баары эле самое главное желание барып жасатса болот да. Надежда өчпөш керек экен да. Кудайга ишенип эле ошого үмүт кылсаң эле сөзсүз түрдө берет экен. Ошо ушундай биринчи жолу угуп эметкенде эми, конечно, анын баарын айтып бүткүс жомок, баарын билип, баарын эметкенден кийин анан баардык нерсени убактысын менен жасаган дагы жакшы дечи, бирок Кудайга шүгүр, ушуга да Кудайга шүгүр. Биригген дүйнө дегенде ошо мына мен мисалы кыздарым бар, балдарым бар, неберелерим бар. Мен үчүн мисалы баягы негизи анан менде Кудайдан үмүт эткеним ошо болчу да. Ушул эми чогуу жашасаң, өйдөтө менен чогуу жашасаң, ушунча жыл өткөндө эмне үчүн бул Замира кем болуш керек деп мен ушу башымда болчу. Анан единственный ар кандай варианттар бар эми. Алматыга 15 жыл мурун барсак да болмок, 5 жыл тиги. Анан бирок өзүң баягы Кудай ушунчалык суранып, ушунчалык ичиңе немесең берет экен да. Кээде баягы сени кишилер менен көп сүйлөшөсүң, кишилер менен көп жолугушасың, анан баары эле сени аяй берди, байкуштой элечи, бир инвалиддей көрүнөт болушум керек көздөрүнө деп ушинтип эметчүмүн да. Эми кээ бирөөнүн тарбиясы бар, кээ бирөөнүн тартиби жок дегендейчи. Аябай эметишчи да, мындай байкуш дегенсип мындай карап, ошондой моментте үйгө келип ыйлачымын. Моңолдор такыр көңүлдүү бар. Вот сен мага ишенесиң, болот деп ушунчу да. Кош бойлуу аялдын ар кандай жоруктарына чыдашты эле эрдик экен, бирок Замиранын баардык нерсесине чыдап турам жана аларды аткарууга мүмкүнчүлүгүм бар экенине кубанам деген Моңолдор мырза да болочоктогу наристесин чыдамсыздык менен күтүп жаткан маалы. Кээде болсо баягы мен айтам да, тыйын жейм, уну жейм дейм, плов жейм дейм, анан кайсы кафеден алып келем дейт. Себеби бул кафеден алып келсе казан жыттанат, андан алып келсе мындай жыттанат. Мисалы Алып келип берсе жебей коем. Бишкектин бүт кафелерин билебиз, кайерде эмне жасайбыз. Ошо кылып 8 айдан бери рахмат аябай чыдап келатат. Анан кой турчу, анан сени менен сүйлөшөм деп тамашалап калат. Мен тамашалап Апам айткандай, анан сүйлөшөм сени менен деп коем да. Апам айткандай, өзүң эле кокой элең такыр болбой калып турбайсың. Мага ушинтип калган киши эмес болуп. Кегести какус кукус кылып койбойсуң да, кайненче. Ушундай сөз бар. Эркексиң да какус кукус кылып койбойсуң да анан. Жок, мен буга капат деп ал киши келгенде мен такыр өлмүш болгон да. Такыр сен будагы эметип калса эски киши үйлүңдү эркекке кантип ушундай эме кылсын. Мен оотер жабышып мунучум да, тап берип койсо бул муунта калып, ошентип каткырып тамашалаша беребиз да. Анан апам ойлойт окшойт, мен ушуну элестеткиле ушундай болуп калат. Чындап деги серьезно айтып атам, какус кылып койбойсуң кегести, эркексиңби депчи. Анан тиги экөөбүз чогуубуз басып баратсак, мени минтип чимчип, кичине арткараак баспайсыңбы эркектен деп ушуну ким жумасайт. Апам негизи баягы эски киши да. Эски кишилер бар. 15 жыл аралыгында түгөйлөрдүн ортосунда катуу таарыныч болгон эмес. Эгер ортодо пикир келишпестик жаралган болсо, ал учурда Моңолдор мырза сүйлөбөй кутулса, Замира айым бат эле жазылып кетет экен. Мен жолдошум болуп атса, өмүрлүк жарым болуп атса, баары чогуу жашай турган болсок, анан эмне кылам таарынып?
убактыңды анан ага нервиңди ооротпой эле баары бир үй бүлө экөөң бир киши болгондон кийин баары бир эми Ар кандай чын эле ар кандай негизи ситуация болот да, моңголдордун анан. сөзү бар аялдын көгү ый болот эркектин көгү бий болот дегендей аял көк болбош керек экен негизи. Мисалы Замиранын бир эме сөзү бар. Ушу тиги сыйкылуу сөзү да. Пожалуйста дейт. Мага жөнөкөй эметпейт да. Моңголдор пожалуйста деген аперип койчу. Пожалуйста деп жазып койчу. Пожалуйста деп койсо бул сыйкылуу сөз экен да. А биз бакчы эркектер дардактаган боюнча ушу пожалуйстасына чогуу бересиң да. Чын эле. 15 жылдан бери бардык кыйынчылыктарды бирге жеңип келе жаткан түгөйлөр жакында Наристе Жытынжытта гана турушат. Алгачкы ирет эне статусуна ээ болом деп турган Замира Молдошова бул учурду бөтөнчө күтүүдө. Буйруса бул жагымдуу жаңылыкты биринчилерден болуп Супер KG порталы менен бөлүшөм деди.